Ошого келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Башта 3 ай жүрүп сүйлөй берет элек. Азыр экинчи күн жолугушуубуз болуп атат. Бираз тамагыбыз бираз мындай сүйлөбөй жүргөндөн жатыркап калыптыр да. Бардык жерде сүйлөшкө туура келип атат. Биринчиден келгениңиздер үчүн рахмат. Ар бир келген кадамыңыздарга гүл бүткөн болсун. Кандай үмүт максат менен келсеңиздер, Аллах ошол үмүтүңүздөрдү кабыл кылып, ошол үмүтүңүздөрдү актоого бизге күч кубат берсин, акыл эс берсин. Ой максаттарын баарын сиздер жакшы билесиздер. Биз эмне үчүн баратабыз жогорку кеңешке? Жогорку кеңешти кыскартыш үчүн баратабыз. Жогорку кеңештин саны 60-тан ашпаш керек. 120-нын кажети жок бизге. Биз өкмөттүн санын, министрлердин санын 25-тен 11-ге чейин кыскартышыбыз керек. Биз кыргыз өкмөтү деген түшүнүктү калтырбашыбыз керек. Эл тарабынан шайланган президент өкмөттүн башында өзү керт башы менен жооп берип, өзү жетекчи болуш керек. Президент болуп шайланып алып, өкмөткө тапшырып коюп, өзү мурдун кайсы десе көзүн көрсөтүп, бирок эч нерсеге жооп бербей, бардык маселени чечип отурганы бул таза эмес, туура эмес. Темирдей тартып керек деди. Ой яктан көрүп. Мына темирдей тартып керек. Конституцияга өзгөртүү киргизишибиз керек экен дейт. Парламентти азайтышыбыз керек экен дейт. Президенттик башкарууга өтүшүбүз керек экен деп, бүтүн Мадумаровдун айтып жүргөндөрүн жаттап алып, мен өзүмдүн алдымда жүрүп айтышып атат. Ошон үчүн ак менен караны тандоо сиздердин колуңуздарда. Шайлоо деген бул шайлоо эмес, тандоо деген сөз бул. Тандаңыздар. Өзүңүздөр билиңиздер. Баягы эле акча менен, баягы эле баягылардын артынан кете беребизби? Же биз өзүбүздүн каалоо тилегибиз менен, өзүбүздүн жол менен барабызбы? Мына ушуну сиздер тандаңыздар. Туугандар, жерлештер, шайлоочулар. 4 октябрда баарыбыз тең барып, 16 партиянын ичинен бирөөнү тандашыбыз керек. Ар бир адам жеке өзүнүн чечими менен чыгарат. Бирок бир нерсе мен суранат элем. Ар кандай сунуштар болот, ар кандай аракеттер болот. Эгерде биз адаттагыдай ошол аракеттерге моюн берип, акчага же башка же кысымга моюн берип, дош берсек, анда сиздер утузасыңар. Дагы 5 жылга азыркы чимкилик депутаттардан ашыга алсаңыздар. Бул өзүңөрдүн колуңарда. Ошондуктан биз коммунисттер бүтүн Кыргызстан партиясы бүгүн жалгыз гана элдик партия деп эсептейбиз. Сиздерди чакырабыз. 4 октябрда келип туруп дош бериңиздер. Колдоп бериңиздер партияны. Бизге колдоо керек болот атат командага. Эгер сиздер колдосоңуздар, сиздер колдоо көрсөтсөңүздөр, анда Кыргызстанда жаңылык болот. Биз ишенебиз. Мына 2 күнөн бери биз диалектен баштап ноокатка жеттик. Күндөн күнгө адам саны көбөйүп атат. Көбөйсүн. Эң негизги ушул колдоо, собраниянын алдында чогулуштагы колдоо 4 октябрда календардын үстүнө чыксын, бюллетенге түшсүн. Сиздерди номер 8 саясий партия, бюллетендеги номер 8 бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмесине колдоп бериңиздер деп суранам. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу ноокаттуу туугандар. Жакын арада, башкача айтканда 4 октябрда бул тандоо, бул элдик тандоо. Бул күнү бир гана бүтүн Кыргызстан партиясынын эмес, жалпы кыргызстандыктардын тагдыры чечиле турган күн. Бул күнү арам менен адалдын, ак менен каранын, абийир менен акчанын таймашы жүргөн күн. Ошол күнү биз сиздерден суранып кетебиз. Урматтуу ноокаттуу туугандар, жүрөгүңүздөр менен, абийир ар-намысыңыздар менен барып бүтүн Кыргызстанга добуш бериңиздер. Көмүскө экономиканы, кен байлыктарын, элдин кызыкчыларына жумшап, жемкорлорду, ууруларды кустуруп, андан түшкөн акчанын негизинде заводдагы, фабрикадагы, мектептагы, жолдордагы курулат. Эң негизгиси, азыркы учурда элге эмне керек?
elge adaletlülük, çimdik, ümit gerek. Bütün Kırgızistan Partiyası elge ümitli da, çimdikli dağı aytkan duadağızdı biz atkarıp öz sözlü bir gana jogorku çıkargandan keyin aytpastan kандай gana biйлик bolбосун aytıp atkartalabыз. Köpçülük bolup barıp buyursa, sizlerдің колдооңор менен biz aytkan dualardı öz убагында аткарабыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Анда суроолорго биринчи мындан баштайын. Биринчи келди өзү дагы, ошол суроону бересиң дагы, анан кийин кете бересиң десе керек. Себеби бул суроо бизди дайым ээрчип жүрөт. Жакшы суроо. Кымбат суроолордон. Мындай дейт, сиз депутат болдуңуз дейт, төрага болдуңуз, ошондо неме иш кылдыңыз? Кандай жалгыз ошондой окудуңуз? Мадумаровдун эмне иш кылганын билиш үчүн окуш керек. Окуш керек, бир нерсени түшүнүш керек. Мыйзамды оку деп айтпайм. Жөн эле жаңылыктарды окуп коюш керек. Мадумаровдун 2005 жылы ар бир биринчи класстан 4-чү класска чейинки балага ысык тамак менен камсыз кылышыбыз керек деп ишке ашырган нерсесин Путин 15 жылдан кийин быйыл ашырып атат. Бул Мадумаровдун иши эмес, Исхак Разаковдун идеясы болгон, 58-жылы чыгарган. Ошуну өзүнчө бир республикада коммунизм курайын деп атасың деп ал кишини кызматтан алган. Мадумаров ошол бекер тамак бериш керек дегенди ишке ашырып койду кыска мезгилдин ичинде. 10 ай премьер-министрдин орунбасары, вице-премьер болуп иштедим, 10 айда ушуну ишке ашырдык. Мадумаров 10 жыл Жогорку Кеңештик комитеттин төрагасы болуп иштеди. Муну неме кылдыңыз деген жигит же кызбы билбейм, чоң атаң менен чоң энеңден сурасаң айтып берет. Башта пенсиябызды өтүк менен, пуфайка менен, көйнөк менен, чай менен, печенье менен берет эле. Биз Мадумаров бар экен, пул менен алып калдык деп айтып берет. Мына жерде отурган эжелерибиз, жеңелерибиз четип ала төрөп, көкрөгүнө орден тагынып, баа тирене болуп отурушат. Ошон үчүн жарыкка, электр энергиясына 50% гана төлөп атат, пенсияга эрте чыгып атат. Мына ошолордун бардыгын жасаган, ошол Мадумаровдун мыйзамы менен чыгып атат. Мадумаровдун мыйзамы чыкканга чейин мына жерде абаларым отурат. Унут элек болсоңуздар керек. 1 гектар жериңер болсо, суусуна, жолуна, подоходный налог деп, НДС деп, соцфонд деп, пенсиялык фонд деп, жолдун салыгы деп, бир дыйкандын башында 12 салык бар беле? Бар беле? Ушуну эми моун тагып алып эле унчукпай отуруп айттылар да силер да. Бар беле? Азыр канча салыктын, канча түрү бар? Бир түрү бар. Ал соцфондго төлөйсүз, жердин гана салыгы. Бул дагы неме кылдыңыз дегенге жооп Мадумаров ошол законду жазды. Федерация мамлекети болууга даярдык барбы? Ким менен конфедерация? Ким менен конфедерация? Жок, ким менен конфедерация? Конфедерация ким менен болушубуз керек? Мына о жерде үмүтү таш капсын ушулардын. Ноокат эли дейт. Ноокат эли деген жок. Касиеттүү Кыргызстандын эли бар. Ноокаттын тургундары бар. Ноокат эли, өзгөн эли, кара суу эли, аксы эли, нарын эли, көл эли, биз бир элбиз. Биримдик деп коет. Буларды чиримдик деп коет. Бул чирикти кой. Ноокат эли деген түшүнүк болбойт бизде. Кандай дейсиздер? Ушулардын тилектери таш капсын деп айтам мен. Аллах Таала бөлүнгөндөрдү да жек көрөт. Биз ар кандай кылып жараттык дейт, бөлүнүш үчүн эмес, бири-бириңерди таанып, бири-бириңерди сыйлаш үчүн дейт. Ошон үчүн мына сыяктуу ноокат эли деген сабатсыздыкты, көрпенделикти алып салышыбыз керекпиз. Ошол дагы биримдик экен аты. Каяктан биримдик болот? Ар бир жерде өзүнө элге бөлүп отурса. Адахан Кимсанбаевич дейт, эгер раматылык аалымыбыз Чубак ажы бар болсо, бүтүн Кыргызстанга да болмок беле, айта аласызбы дейт. Жок, мен аны айта албайм, бирок Чубак ажы менен көп сүйлөшкөнбүз, көп сырдашпыз, көп маселелерди чогуу талкуулаганбыз. Эгерде саясатка кирсем, Адахан аке мен сиз менен болом деген сөзү хак.
Анан биз менен болот эле болбойт эле деп өтүп кеткен киши не антип мынтип эми көзү жок деп мен кээ бир партияларга окшоп урду сокту кыла берсем болот, бирок мен Аллахтын алдында жооп беришим керек. Элбирбек Иманалиев агабыз сизди колдоп чыкканы чынбы дейт. Мени колдоп чыкканы чын эмес. Бул жигит менен биз чогуу бир партия менен барабыз деп чыкканбыз. Бул жигит менен 20 жаштан өткөн эле мезгилдерден бери тааныш болуп, экөөбүз пикирлеш, санаалаш болуп жүргөнбүз. Партиянын негизги багыты кандай болот? Тартип менен ыйман болот. Мен 20 жылдан бери айтам ушул убакытка келген сайын. Бишкектен каккан казык ушул ноокатта титреш керек. Адахан дейт, биринчи өзүңдү этият кыл дейт. Мен өзүмдү этияттайын, бу киши өзүн этияттасын, бу киши өзүн этияттасын. Өлкөнү ким этияттайт? Элди ким этият кылат? Маңдайга жазганын көрөбүз. Мектептерде окуучу кыздар мугалимдерден өтүп боёнуп мини юбка кийип келсе болот дагы. Абретин жаап, хиджаб кийип келгендерге болгон кысымдарга чектөө коюуга болобу дейт. Болот. Аны үчүн ыймандуу бийлик керек. Ыймандуу бийлик керек. Силер ыйманына карабай, пулуна карап шайлап атпайсыңарбы? Кандай дейсиңер? Биздин өзүбүздөн экен, биз тараптан экен, биздин уруудан экен. Силер тазабы, харамбы, ала халалбы, ага карабай атасыңарбы, садакаларым? Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу жерлештер. Мына мен эмне үчүн бул бүтүн Кыргызстан партиясын тандадым? Себеби дегенде, бул партиянын башка партиялардан өзгөчөлүгү, мен айтайын, бул партияда тизмеде талапкер болуп, мигранттар кетип баратат. Бул 7 мигрант биздин партиябызда, бүтүн Кыргызстандын партиясына кетип баратат. Башка партияларда жок мындай мигранттарды кошуп алгандар, туурабы? Ошондуктан экинчиси, бул партия таза партия. Ушундай таза талапкерлер менен кеткен үчүн мен ушул партияны тандап кошулдум, туугандар. Бул шайлоо, жана айтып атасыздар, өтө кысымга алган шайлоо болуп атат деп. Кысымга алабы, башка кылабы, эч качан моюн бербеңиздер. Сиздер акыйкат үчүн 4 октябрда бир эле ушул бүтүн Кыргызстан партиясына добуш берсеңиздер, Кудай буйруса биз ийгиликке жетебиз, биз жеңишке жетебиз, туугандар. Ошо биринчиден ыраазычылык билдирем, ошо келип келгениңиздерге, ар кандай себептерге байланыштуу убактыңыздарды бөлүп. Эми мен дагы ушул партияны эмнеге тандап алдым? Бакиевдин кезинде мен депутаттыкка аябай түртүшкөн. Сен эчтеке кылба, бүт бардыгын биз бажарабыз, сен макулдугуңду эле бер, болду деп. Анан мен ыйманым жол берген эмес. Менден жакшы, менден акылдуу, менден кыйын саясатчы ошол жакка барыш керек. Мен өзүм ишимди эле кылайын депчи. Мен өзүм саясатым бар, чыгармачылык дегенде. Тазалыктын партиясы, ыймандын партиясы, адилеттүүлүктүн партиясы, чындыктын, чыркыраган чындыктын партиясы ушул бүтүн Кыргызстан деп мен өзүм жүрөгүм менен тандап алдым. Бизди шайлабаңыздар, башканы бүтүн Кыргызстанды шайлаңыздар, келбесе шайлабаңыздар. Өзүңүздөрдү шайлаңыздар да. Жобу ошол жана Аксакал туура айтты. Өзүбүздү шайлаганыбыз, ошол бүтүн Кыргызстанды шайлаганыбыз балам. Депчи, калыса да мүмкүн сизге таазим этем. Ушул Кудайдан тилек кыланып, ушул киши элдин мүдөөсүн, көйгөйүн, бүт барын ушул какшап келаткан инсанга Кудай таалам ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Ар дайым жолун ачык кылсын, эли журтубузда тынччылык, аманчылык болсун, Кудайым колдосун. Ошол төртүндө баарыңыздар калыс болуп, туура ушул келечегиңиздерди өзүңүздөр тандайсыздар го деген жакшы болот. Рахмат. Темиров Абидин Салайдиновичке бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер болуп катталды деген БШКнын күбөлүгүн тапшырып коюшка уруксат этиңиздер. Мандат калмас. Куттуу болсун. Сиздердин үмүтүңүздөрдү акташ үчүн күч кубат берсин, сабыр канаат берсин, шайтандын напсын азгырыктарынан куткарып, эки дүйнө өз рахматына бөлөгөн пенделеринен кылып,
elдің батасын алып жүре бере тұрған күндеріңізді насip еткен болсын. Барыңызға жақсылық, аманшылық болсын. Ürvaj versin, tapqanlarına berekeler de tağısın. Hiç kam olmasın, işi algacılsın, peşinesi carı, yolakçı, oynap gülüşü, saylodan öpkesi Allah'ına. Allahu Ekber. Adakam kimsen bizden artığan belögiz barla şu belögizi de tapşırıkla kursat etiniz. Bugünkü senin taza doğuşun, erkinlik, baldardan şıngır külküsü, oğurluğunun alkışı. Bugünkü senin taza doğuşun, üy bülöğündün, mamlekettin bütündüğü. Oşonduk